Суроолоруңуздар барбы? Кайрылуучу тарап. Уруксатпы? Бериңиз. Азыр айтсаңыз, буга чейин мына президенттин өкүлү жол көрсөтмө берген күбөлөргө карата мындай коркунучтар, то есть айыпталуучу тараптан мындай коркутуулар болушу мүмкүн деп айтып өттү да. Буга чейин сот отурумунда ошол жазык өндүрүшүнүн катышуучуларына карата ушундай зордук коркутуулар боюнча жоопкерчиликке тартуу жөнүндөгү иштер каралды беле? То есть түшүнүктүү болду да? Азыр мен так жооп бере албайм. Андай учурлар болсо керек. Мен өзүм судья болуп иштебегендиктен толук айта албай турам. Дагы сурооңуздар барбы? Айтсаңыз, азыр ошол Кыргыз Республикасынын ошол талашылып жаткан кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77 беренесинин 3 бөлүгүндөгү мыйзамдын максаты конверттеги адамдын маалыматтарын, анкеттик маалыматтарын коргоп, анын ден соолугуна, өмүрүнө зыян келтирбөө болуп жатпайбы? Ушуга жетүүдө, мисалы, ошонун анкеттин данныйларын жашырып туруп, бирок ал кылмыш иш боюнча берген көрсөтмөлөрү менен таанышууга уруксат берсе болобу? Ал соттук териштирүү башталганда болот да. Териштирүү бүтөт. Ошондон кийин ал жерде 251, 252, 253 статьяларда турбайбы? Тиги тергөөчү баарын тиги маалыматты берет жана анкетный тиги анкетада көрсөтүлгөн тиги маалыматтан тышкаркы башка маалыматтарды берет, ошол менен тааныштырат деп турбайбы? Анан сот жыйынында дагы силер баягы өзүңөрдүн өтүнүчүңөрдү келтирип, ал жерден толук таанышып, ал жерден көчүрмөлөрүн алып, каршы өзүңөрдүн баягы аргументтериңерди келтиргенге укуктуу деп жазылып турбайбы? Сиз айтып аткан маселелерди ушул мына 3-пунктта 3-бөлүгүндө мындай кошуп түшүндүрмө катары көрсөтүп койсо болобу ушу мыйзамга? Ал башка ченемдерде турат да. Түшүнүктүү. Кыркел Жумелечи. Урматтуу Маргарита Насаркановна, сиз дагы сот болуп иштебесеңиз дагы сот чөйрөсүнөн тажрыйбаланган адамсыз. Ошондуктан сизге суроо да. Мына сот тажрыйбасында, мына азыр суроо берип атпайбы кайрылуучулар? Сот тажрыйбасында ушул териштирүү, сот териштирүү убагында корголуучу тараптын өтүнүчүнүн негизинде корголуучу адамга карата коопсуздук чараларынын алынып салышы болду беле вообще? Мындай бир сиздин тарапыңыздан. Азыр мен так жооп бере албайм. Жооп бере албайсыз, э? Мындай мүмкүнбү негизи ушул талаш? Анткени бул боюнча өзүнчө да мыйзам бар да. Ошол тиги жабырлануучуну, күбөлөрдү, алардын жакындарын коргоо боюнча өзүнчө мыйзам бар. Бул боюнча бул баардык биздин стратегиялык документттердин баарына кирген тиги страновой мамлекеттик. Анын өзүнчө мыйзамда кабыл алынган да. Демек өзүнчө мыйзам кабыл алынып, аларга бул жанагы конвертке салып анкетасын эле тиги эметип койгон эмес. Ал жерде мыйзамдын ичинде анын жашаган жерине башка жака көчүрүлүп, башка өлкөгө жиберилип, то есть ал жерде чаралар абдан кеңири да. Түшүнөбүз, ал атайын мыйзам бар ал жөнүндө билебиз, ал кеп анда эмес. Ушундай вообще мына тажрыйбада сиз билбейсиз, андай учурлар болгон эмес, Азыр мен болгон эмес. кыйналып турам жооп бергенде. Рахмат. Барбы дагы суроо? Жок. Самат Кыштыбекович, сизде сурооңуз барбы? Суроо жок. Сурооңуздар барбы? Менде суроо бар анда. Мына ошол жашыруун конвертке тергөөчү, прокурор, анан сот баягы немеси бар дегендей. Доступ. Неме эткенге, таанышканга укугу бар. Соттун немеси эмнеде? Ушуну ошо таанышканда мындайча айтканда функциясы негизи эмне маселеге, ошол эмне маселенин негизинде ушул сот ошого тааныша алганга мүмкүнчүлүгү бар? Бул жерде эгерде биз 253 статьяга көңүл бурсак, ал жерде
жана анкетный данный деп атпайбызбы, анкетадагы көрсөтүлгөн маалыматтан тышкары бардыгынын таанышканга укугу бар. Айыпталуучу тарабынанчы, обвиняемый, айыпталуучу Же мен тарабынан. судьяны Судья, сурап атам. мисалы Судья үчүн- эмне функцияны аткарат ушул 3 кызматкер белгиленген да мыйзамдачы. Мгм. Туурабы, тергөөчү, прокурор, судья. Жерде деген айыптоолучу тарап жок. Өзү да жок, анын жактоочусу да жок. Ооба. Ошол себептен мен сизден сурап атам. Судьянын функциясы эмнеде турат? Ал жерде эгерде биз эмеге келсек азыр бул Мына судья таанышып атканда эмне маселени чечиш керек? Ошону соттук карап атам. териштирүүгө келгенде баягы териштирүү тергөө убагындагы бүт далилдер баардыгы кайра текшерилип чыгат да. Анан ошол жерден ал жанагы күбө болобу да, мүмкүн күбөнүн көрсөтмөсү деп коелучу, мисалы үчүн. Анын баардыгын тең баягы жашыруун конвертте келди да. Андан кийин баягы соттук териштирүүгө келгенде Башкача сурап берейинчи. Сиз жанагы белгилүү нерселерди айтып берип атасыз. Маргарита Насыркановна, ким баа бериш керек? Бул деген ошол жашыруун конвертке негиздүү бекитилгенби? Ошону бекиткенге негиздер канчалык негиз бар экен? Же бул жөн эле богу кичинекей эле маселе боюнча, жанакы көчөдө хулиганство болуп же үйдөгү маселе, кичинекей маселе боюнча эле жашыруун түрдө неме кылып атат. Ким ошол, кайсыл кызматкер ошого баа бериш керек? Ошол прокурор дагы, сот дагы баа берет, акыркы сот баа берет. Ошон үчүн ага баардык маалымат белгилүү болуш керек. Анткени жанагы 79 беренени камсыз кылуу үчүн жанагы үнүн өзгөртүп да, жана бетин өзгөртүп тиги допрос кылса болот деп атпайсызбы, же болбосо аралыктан туруп депчи, жана видеосвязь менен. Анан ошондой болгондо судья аныктайт да, ошол адам келдиби чын эле же башка адам келип атабы, анын өздүгүн аныкташ керек, бирөө аныкташ керек да, баардыгын. Жок, бул жерде биринчи жашыруун, эң биринчи маселе. Ал кийинки маселени айтып атасыз, жана соттук жана териштирүүдө немени айтып атасыз. Жок, эң башкы маселе эмнеде? Бул маселе ушул жакта, бул ушунчалык өзгөчө процессуалдык ыкма болуп аткандан кийин эң биринчи маселе эмне бул? Негиздүү бекитилгенби? Ошол маалымат, ошол жана жашыруун конвертке негиздүү жашыруун иштери вообще жүргүзүлүп атабы же жүргүзүлгөн жокпу? Ошого ким баа бериш керек? Ал маселени ким чечиш керек? Ошол жерде ошондой ыкманы колдонууга чындыгында негиз болгонбу? Чындыгында ошол чараларды колдонбосо абдан жаман кесепеттерге алып келе турган жагдайлар барбы? Ошонун баардыгына баа берилиш керек да. Ошонун баарын аныктаганга сотко ошон үчүн укук берилген, ошонун баарына караганга. Түшүнүктүү, отуруңуз. Сиздин сурооңузга жообуңузга жараша болуп калды, суроо азыр берилет да. Сиз мына 253 беренеге шилтеме келтирип атасыз. Ал жерде айыпталуучуга жана анын адвокатына карата болгон укуктан айтып атат. То есть башкача айтканда бүткөн иш менен тааныштыруу тартиби көрсөтүп атат да. Ал жерде жазылган жок. Жанакы биздин айтып аткан иштен бөлүнгөн материалдар жөнүндө бир да сөз жок. Сиздин айтымыңыз боюнча мыйзамда баары ачык эле жазылган турбайбы? Сотко келгенде сот тааныштырып коет турбайбы? Кандай маселе дегендей болуп калып атсыздечи? Маселе ошондо. Мен ошол боло сиз шилтеме кылганыңызда карасаңыз, ал жерде биздин маселеге тиешелүү жок нормаларга шилтеме кылып атасыз. Эске алып койсоңуз, башка керек жок. Коопсуздугун камсыз кылуу зарыл болгон адамдар жөнүндө маалыматтарды кошпогондо деп жазып атпайбы? Кошпогондо деп атат. Анан эми ал жерде эч кандай берген жок да. Уруксат берген жок. Силердики баягы Ошону билсеңиз, анан караганда силерге жооп берип атканда айтып атпайбы? Мүмкүн бизге анкетный данныйдын кереги жок, бирок жанагы тергөөгө чейин эле эмне көрсөтмө берип атат, ошолордун баарын биз билсекпи деп атпайбы? Андай боло турган болсо, ага чейин да айтылып кетти, мага чейин айткандар дагы. Аны баягы аныктап эле койсо болот депчи. Ал эми бул жерде жанагы жакындарынын дагы эмесин коргоо маселесин дагы чогуу караш керек да. Түшүндүм, рахмат. Отуруңуз, Маргарита Насыркановна.